Ол коңшу Казакстанда куралдуу адамдардын кол салуусу боюнча соңку кабарлардан баштайлы Ақтөбе шаарындагы операциянын жүрүшүндө кылмышка шектүү делген дагы 5 киши атып өлтүрүлүп, 7 киши кармалганы айтылууда. Жекшембиде курал сатуучу 2 дүкөнгө жана аскердик бөлүккө чабуул бир убакта жасалды. Биринде күзөтчү жана дүкөн кызматкерлери өлтүрүлүп, полициянын 3 кызматкерлери жарадар болгон. Экинчи чабуулда дүкөндөгү кардарды атып салышкан. Казакстан Актөбөдөгү чабуулдан кийин коопсуздук чараларын жогорку деңгээлге чыгарды. Актөбө, Алматы, Актоо, Астана жана башка ири шаарларда курал сатуучу дүкөндөр жабылып, каттуу кайтарууга алынды. Ал окуяны теракт деп атагандар да болду. Казакстан парламентинин төрагасы Касым-Жомарт Токаев күнөөкөрлөр катаал жазаларын белгиледи. Алдын ала маалыматтар боюнча алар диний экстремисттик уюмдун мүчөсү катары аталууда. Соңку Казакстандагы жагдай тууралуу 11 каналында коопсуздук жаатындагы эксперт менен теманы ортого салабыз. Куш келипсиз биздин каналга. Айтсаңыз, соңку жер боюнча талаш тартыш, андан соң жакында эле болгон атышуу өңдүү окуялар бири-бирине байланышы барбы, же болбосо Казакстанда башаламандыкты уюштуруунун көздөө максаты жокпу? Менин оюмча, бул маселенин тамыры алысыраак. Жеке ал бүгүнкү күндөгү Актөбөдө болгон иш эмес, андан мурун Жан Өзөн болгон. Андан кийин Капчагайыңар болгон, көп нерселер болгон. Бирок Жан Өзөн, анан Актөбөдө болгон иш, мен ойлойлум, бул маселенин тамыры Москвадагы Сахаровский болотный аянттан башталган десек болот. Бүгүнкү күндө орустардын күч алгандыгына карата, ВКСтин Сирияда кылган иштерине карата батыш өлкөлөрү чочуп тургандыгы белгилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө Казакстан Орто Азиянын лидери, Россиядан экинчи мамлекет десек болот. Мына батыштан Украинаны начар абалга алып келишти. Бүгүнкү күндө Советтер Союзунун калдыгын талкалаш үчүн бул Казакстанды күмжам кылыш керек. Эгерде Казакстан ойрон болсо, анда Орто Азия, ошол эле Россия бөлүнүп кетет. Менин оюмча, бул маселелердин баары тең ушул ишке байланышкан. Казакстан орустардын келечектеги ушундай абалга барышына жол ачып берет деген ой менен ушул иштер болуп атат. Мына казак бийлиги байма-бай маалымат берип, революция жасоо аракеттери көрүлүп жатканын айтып жатат. Мындай билдирүүлөргө негиз барбы? Эми биз мамлекетти мактаганда айтабыз, конституция деген бар деп. Конституциянын негизинде мыйзам, закон деген бар деп айтабыз. Эгерде законду парламент кабыл алса, Казакстанда 2 палаталуу парламент, парламент шайлаганда Казакстандын 80% эли катышкан. Демек, парламент алган мыйзамдын негизинде чара көрүлүп атса, анда бул мыйзамдуу иш. А эгерде НПОнун айтуусуна карап, же болбосо бөлөк эл аралык уюмдардын сөзүнө карасак, бул мыйзамсыз анткени адамдын демократиясын бузуп атат деп. Бирок менин оюмча, казак элине, кыргыз элине, өзбек элине, барлык элдерге тынчтык керек. Цивилизациянын нугундагы мыйзамды аткарыш керек. Ким мыйзамдан чыгып кетсе, ага чара колдонуш керек. Ошондуктан казакстандыктар элге таратып атканы бул биз тартипти сактай алабыз. Биз мыйзам чегинде иштеп атабыз. Биз арыздашуу же болбосо граждандык согушка алып баруу жолун бөгөйбүз деген сөздү айтып атат. Бизде өткөн жылда атайын операция маалында динге байланышы бар экстремизмдин мүчөлөрү делген адамдар өлтүрүлгөн. Жекшемби күнү болгон окуяга ошол окуя окшошуп жаткан го. Эми салыштыра берсе боло берет. Анткени бүгүнкү күндө эстешибиз керек. Мисалга, ИГИЛдин составында казактын үй бүлөсү жана казактын тестиер жаш балдары автомат көтөрүп алып туруп, машыгып атканы жөнүндө былтыркы информацияда айтылып кеткен. Казак балдары деп автомат жана турган кичинекей балдарды көрсөткөн. Демек, бул жөнөкөй балдар эмес да, булардын баары кеткен. Мына мисалга Кыргызстандан бир динчил молдонун сөзү боюнча, кыргыз элинен ИГИЛдин составында 5000 киши бар дейт. А биздин Ички иштер министрлиги менен коопсуздук комитети болсо айтышат, ал жерде 500дөн ашык адам жок деп.
Мүмкін Кыргызстандан 500 адам. Кыргыздын бүгін кыздары, жигиттери миллионға жақыны сыртта жүрөт да. Ошол жак тараптан бара алат. Демек, бул маселе мындайча айтканда аныктоого болбойт. Бирок бүгүнкү күндө диндин көп тарагандыгынан, анын ичинен экстремисттик көз караштар көбөйгөндүгүнөн, анын ичинен адамдарды кемсинтип диндин негизинде өлүм жазасына тартууга талап кылгандан кийин, жана колуна курал алгандан кийин андай адамдарды жазаласа болот. Демек, жөнөкөй адам окко уштубу же динчил адам уштубу мунун айырмасы жок. Мыйзамдан чыккан адам жазасын алып атат деген түшүнүктү түшүнсөк болот. Биздин эсибизде акыркы жолу Казакстандын батышындагы Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында эгемендик майрамы тополоңго айланып, кагылыштан кеминде 10 киши набыт болгон. Ошол окуя деле күч менен басылган. Ушул сыяктуу тополоңдор азыркы Казакстандагы бийликти алмаштырууга багытталбайбы? Эми Казакстанда мисалга приватташтыруу саясаты бөлөк мамлекеттерден өзгөчө болгон. Казактар мисалга газ, карамай, темир, жез, ошондой чоң совет дорунан калган комбинаттардын баарын тең 99 жылга берип койгон. Мына ошол Жаңы Өзөндө ушундай өзгөчө нефти казылып табылат, өтө терең жеринен. Анткени ал жерде биздин ички иштер аскерилери иштечү Жаңы Өзөндө. Биз ал маалыматтарды билчүбүз, Шевченканы да билчүбүз, ал жерде опреснительный установка тургандарын. Ошондуктан ал жерде болгон нерсе Жаңы Өзөндүн нефть чарбасы бүтүн чет мамлекеттердин колуна өтүп кеткен. Ал жерде кызмат рабочилер акчаны жана социалдык абалды жеңилдетүүгө бир нече жолу көчөгө чыгып демонстрация түзгөн. Акырында ачуусу келген адам Кудайды да сөгөт дейт, кол салыш болуп кетип, атышып кеткен. Бул мындай абал бүткүл Казакстан берген мурунку Казактын чарбасында болушу мүмкүн. Азыркы чыккан элге кошулушу да мүмкүн. Мына мисалга металл, Караганда металлургический комбинаты. А жерде да эл наразы болгон. Ошол эле Алматы облусундагы электроэнергиянын баарын берип коюп турганан аяк жагынан дагы чатак болгон. Демек, экономикалык кемчиликтердин көпчүлүгү элдин наразычылыгына алып келет. Бул жеке эле марксизм эмес, бул жөнөкөй турмуштун талабы. Ошондуктан бүгүнкү күндө казак бийлиги элдин мамилесине, элдин талабына кулак түрбөсө, бул нерсе өтө олугуп кетет десек болот. А эми буга кызыктар болгон ошол эле батыш өлкөлөрү, Кошмо Штаттар, Америка. Анткени Казакстан бүгүнкү күндө ключевой мамлекет. Казакстанды эгерде мындайча айтканда элдин колуна түшүп мамлекетти кулатса, анда Россиянын тагдыры дагы ошол эле түрдө чечилип калат.